Командадагы адамдар сизди артка тартышы мүмкүн. Группадагы адамдар сизди артка тартышы мүмкүн. Өзүнүн негативи менен, өзүнүн ыйлактаганы менен, өзүнүн ишенбестиги менен сизди артка тартып, сизди кайра мурунку жашооңузга алып келип коюшу мүмкүн. Жана бул бизнести таштатып коюшу мүмкүн. Ошондой болбош үчүн эмне кылыш керек? Мына сиз ийгиликке умтуласыз. Наставник башка күмөрлөрдү көрүп атасыз. Башка наставниктерди көрүп атасыз. Өзүңүздүн наставниктиңизди көрүп атасыз. Анын ой жүгүртүүсүн көрүп атасыз. Шунчалык башкача жана чындап ийгиликке умтулган адам экенин көрүп атасыз. Бирок ошол эле мезгилде сиздин айлана чөйрөңүздө досторуңузга, тааныштарыңызга айтсаңыз, алар шылдыңдап атат. Алар түшүнбөй атат. Мындан көрө базарга чыкпайсыңбы? Бул болбогор иш, бул бизнесте акча жок, бул бизнесте аябай кеч чыгат. Башындагылар эле акчага жетти, ылдыйдагылар эч нерсе таппайт деп айтышы мүмкүн. Мына Айгүл иштеди, эч нерсе жеткен жокку деши мүмкүн. Чынында Айгүл иштеп аткан болушу мүмкүн, бирок ал заказ алып иштеп аткан болушу мүмкүн. Ал кошумча иштеп аткан болушу мүмкүн. Эртеден кечке башка жерде иштейт, а бул иште айталы жумасына 3-4 саат иштейт. Албетте ал көп акча таппайт. Айгүл балким 2-3 адам чакырып, анан кийин чакырбай койгондур. Кийин таштап койгондур бул бизнесте, мына группа түзүүнү. Андан кийин жөн гана продукция колдонуп жүргөндүр. Башкаларга мен иштейм деп айткандыр. Балким андайлар да толтура. Же болбосо Айгүл 2-3 адам чакырган, анан сабактарга катышат, бирок эч башка адам чакырган эмес. Же чакырып алар мен иштебей атат. Мисалы лидерлик үстүнөн иштебей атат. Мына меникине окшогон сабактар жок болушу мүмкүн, алда Айгүлдө болушу, андай да болушу мүмкүн. Кантип иштешин да билбеши мүмкүн. Же болбосо сабактарды көрдү, бирок практикада жасабай атат, өзүнө ишенбей. Өзүн жеңе албай атат, өзүн башкара албай атат. Ушундай да болушу мүмкүн. Бирок сиздин досторуңуз, туугандарыңыз, тааныштарыңыз аны билбейт. Ошол себептен бул иште акча жок деп айтышы мүмкүн. Жакшы жерге ишкер болбайсың андан көрө. Азыр кризис, азыр каяктагы шампунь, каяктагы парфюмерия муну эч ким албайт. Азыр мындай Түркиянын качество сапатындагы кийимдерди адамдар албайт деген сөздү да айтышы мүмкүн. Кризис болуп атат деп. Бирок чынында кризис ошол адамдардын башында. Кризиске карабай адамдар тескерисинче акча тапкысы келет. Ушул бизнеске келишет экен. Кризис болгон үчүн бул бизнеске келишет экен. Ал эми кризис токтоп өсүү болгондо алар эгер биздин бизнесте группа түзүп иштебесе дагы алар кардар болуп кала берет экен. Бул пирамида деп айтыш мүмкүн. Мына ошол сөздөргө сиз моюнсунуп, эртең жыгылып калышыңыз мүмкүн, же көңүлүңүз чөгүп кетиши мүмкүн бул бизнеске. Жаңыларды мына каттай баштадыңыз. Жаңылар келип, жаңы консультанттар, партнерлор айтышы мүмкүн. Убактым жок иштегени деши мүмкүн. Жа катталып алып. Эч кимге эч нерсе кереги жок экен айтсам, эч ким кызыкпай атат го деши мүмкүн. Эч ким жазылбай атат го деген нерсе болушу мүмкүн. Колумдан келбейт окшойт деген сөздөрдү айтат. Ошол мезгилде сынып калбашыңыз керек. Ошол мезгилде аларды жеңип кетиш үчүн сиз биздин видеолордогу үйрөткөн нерселерди пайдаланыңыз. Жана алардын чыныгы келечекке кызыгуусун ойготуңуз. Жана ийгилик окуяларын айтып бериңиз. Ошондо алар деле ушул жолду басып өткөн экен. Көрсө алар деле айтса эч ким жазылбаган экен. Ошону түшүнүшөт. Ошол мезгилде жеңе билиш үчүн сиз сөзсүз түрдө наставниктер сабактарына катышыш керек. Наставниктер менен жолугушууларга катышышыңыз керек, чакырып аткан болсо. Башка кумирлердин YouTube'да толтура видеолору бар. Башка наставниктердин сабактары бар, ошолорду көрүп туруңуз. Команданын мына компаниянын маракелерине катышып туруңуз. Видео сабактарды көрүп туруңуз. Мен канчалаган видеолор тартып койдум. Эмне максатта? Сизди ошол чөгүп кетпеген абалда кармап туруш үчүн. Китептерди окуп туруңуз өзүңүз. Киясакинин китебин окуңуз, Бодо Шефердин китебин окуңуз, Давлатовдун китептерин окуңуз. Көптөгөн иши кылса, көптөгөн видео сабактар, китептер бар азыркы күндө. Китептерди жадага сатып албай туруп онлайн окусаңыз да болот турган. Эгер акчам жок десеңиз китепке. Мына лидерлерге пайда болушу мүмкүн. Алар жаңы өсүп келаткан лидерлер болсо, адамдарым иштебей атат, эч ким видео көрбөй атат деген сөздөрдү айтышы мүмкүн. Мен аларды кыймылдата албай атам деши мүмкүн. Анткени ал лидерлерде лидерлик жөндөмдөр өсө элек болушу мүмкүн. Уктап калган мурунку лидерлер болушу мүмкүн. Андайлар да болот сизде. Эмне кылсам деле болбой атат го. Мурункудан кыйын болуп кетти го, конкуренция көбөйүп кетти го. Мен артта калып калдым окшойт. Мен мурункуда иштей албай калдым деген сөздү айтат. Ага карабастан сиз видео сабактарды көрө берсеңиз, маракелерди көрө берсеңиз, сиз ошол адамдарды жеңип чыгасыз. Же тескерисинче алар сизди жеңип чыгат, сиз кайра мурунку жашооңузга кайрылат экенсиз. Мурунку жашооңузда айлык жетпей атат. Кокуй муну кантип алам, кокуй кимден карызга алсам деген жашоодо жүрүшүңүз мүмкүн. Же болбосо айлыгыңыз жакшы болсо, кокуй мен качанга чейин ушу бирөөнүн бизнесинде иштеп жүрө берем, качан мен өзүмдүн бизнесимди кылам, кайсы бизнести кылсам мен банкрот болбойм, ким мага үйрөтөт деген суроолордо кайра жүргөн болосуз. Же болбосо тобокели көп бизнеске кире баштаган болосуз. Анан кийин 2-3 бизнесте банкрот болуп отуруп, 4-5 бизнесте банкрот болуп, анан акыры бир бизнесиңиз болуп кетиши мүмкүн. Ошол келечекке барышыңыз мүмкүн. Же болбосо банкрот болбостон ушул бизнесте таштабастан аягына чейин чыгып, өзүңүздү башында мажбур кылып видео сабактарды көрүп, китептерди көрүп, ошол ийгиликке жеткендерди уга билүүгө үйрөтүп отуруп, эртеңки күндө сиз ушул айлана чөйрөнү, жаңыларды, лидерлерди тескерисинче сиз жеңип чыгат экенсиз. Алар сизди башкарбастан, сиз аларды башкара баштайт экенсиз. Анан жеңип чыгып сиз кыла бергенсизде сөзсүз түрдө ийгилик жаралат. Сөзсүз түрдө сизге окшогон күчтүү лидерлер пайда болот. Ошолор менен бирге сиз ошол ийгиликти жаратасыз. Анан жанагы сынып калган, жыгылып калган жаңыларыңыз, лидерлериңиз ойгоно баштайт. Сиздин айлана чөйрөңүздөгү лидерлерди көрүп, ошолордун ийгиликтерин, сиздин ийгиликтериңизди көрүп, чын окшойт деп аракет кыла баштайт. Чындап эле жетти го деп. Кимдир бирөө ошондой аракет кылбайт, ага көңүл бурбайсыз. Сиз менен
бирге иштеп, сиз менен команда болуп иштегендер менен бирге иштеп отуруп гана ийгилик иштеп эткенсиз. Ал эми жана жыгылып калган, иштегиси келбегендерге көңүл бурбаңыз. Аларды ойготууга аракет кылыңыз, бирок ойгонбосо ал өзүнүн иши. Бирок бул көбүнчө убактылуу болушу мүмкүн. Мисалы үчүн жарым жыл ойгонбой жүрүп, 1 жыл ойгонбой жүрүп кайра келиши мүмкүн. Мына биз дагы 3,5 жыл бою Фаберикте жок болуп калдык, почти жок болуп калдык. Фаберик биз үчүн 3-үнчү бизнес болуп калды. Же 4-5-чи бизнес болуп калды. Биринчи бизнесибиз бул супермаркет болуп атты, сулуу салону болуп атты, доставка бизнеси болуп атты. Ошонун үстүнөн көп иштеп аттым мен. Ошол мезгилде мага балким ойготууга аракет кылса, балким мен ойгонбойт элем. Бирок 3,5 жылдан кийин мен кайра ойгонуп, менин конкуренттерим өсүп кеткенин көрүп, менин коллегаларым өсүп чоң деңгээлге чыгып кеткенин көрүп, интернетте канчалык адамдар 500 миң, 300 миң айлыкка чыккандарын көрүп, квартира алып аткандарын көрүп, мен эмнемкин, мен могу бизнестен мен эмнеге жеттим деген сурооду коюп, могу сулуу салону уже мен катышарлык деңгээлде уже өстүрүп койдук. Мен эми жарым качысам, же 30% качысам да бул уже бизнес өсө берет деген деңгээлге жеттим деп Фаберикке көбүрөөк киришип, видеолорумду тынбай жаздыра баштадым. Ошондо да мен өзүмдү башкара баштадым. Мына мен азыр эгерде группамды өстүрүп каттай баштасам, аларды мен кармап калуу үчүн көптөгөн сабактарды өтүшүм керек. Тынбай жолугушууларга чакырып турушум керек. Ал эми эгерде мен интернет менен иштей турган болсом, интернеттин күчүн пайдалана турган болсом, мага көп видеолор керек. Биринчи ойлодум, командамдагы адамдарга давайте кегиле бирге видеолор тарталы деп максат койдук, тапшырма койдук, план койдук. Бирок менин командамдагы адамдар бир да видео жасабады. Мен аларды караган жокмун. Мен аларды күткөн жокмун. Аларга сынып калган жокмун. Эмне кылдым? Силер кылбасаңар бул бизнес мага керек. Силерге керек болбосо бул бизнес мага керек. Силерге ийгилик керек болбосо мага керек деп өзүм аларга карабастан тынбай тартып аттым. Эртеден кечке чарчап, мына азыр бүгүн деле мен мисалы үчүн кече 3 чейин видео жаздырдым. Эми уланысын жаздырып атам. Аларга карабастан мен өзүм жасай баштадым. Анан мени көрүп алар акырындык менен алардан видео тарта баштады. Мени көрүп алар дагы интернеттен иштөө, өзү иштебесе кимдир бирөөгө үйрөтүп, менин видеолорумду көрүшүп баштады. Ошентип ийгилик чарыла баштады. Ошентип группамда ойгонуу пайда болду. Муну уктап калган лидерлерим ойгоно баштады. Мына сизде да ошондой болот экен. Сиз өзүңүздү башкара алсаңыз, башкаларды башкарат экенсиз. Өзүңүздөн баштасаңыз, башкалар сизди көрүп өзгөрө баштайт экен. Бирок өздөрү өзгөргүсү келсе, өзгөргүсү келбегендер толтура. Аларга көңүл бурбаңыз. Өздөрү өзгөргүсү келгендер, өздөрүн башкаргысы келгендер акырындык менен ойгоно баштайт экен. Аларга сиз жардам берип отуруп, аларды өстүрүп отуруп, мына бирге ийгиликке жетет экенсиздер. Эми бул боюнча мына окружение айтканбыз, бул видеодо айтканбыз, мына досторуңуздун сизге тез таасири же жакшы таасири жөнүндө айтканбыз. Мына ошол жерде биз бадыраңды мисал келтиребиз. Ошол бадыраңды сиз туздуу сууга салып койсоңуз рассолго, эгерде 1 саат кармасаңыз, ал туздуу албайт. Ал эми 1 жума салсаңыз, бир аз туздуу алат. Ал эми 2 ай 3 айга салып койсоңуз, чыныгы туздуу бадыраң пайда болуп турабы? Биздин айлана чөйрөбүздө ошондой экен, ошентип бизге таасир этет экен. Бадыраңга мына туздуу суу таасир эткендей, биздин айлана чөйрөбүз. Мына бул болбогор бизнес дегендер менен жүрсөңүз, сиз болбогор бизнес деп калат экенсиз. Бул бизнесте акча жок дегендер менен көп сүйлөшсөңүз, акча жок деген ойго келет экенсиз. Ал эми бул бизнесте акча жасап, таап, ошол бизнести куруп аткан адамдар менен көбүрөөк болсоңуз, ошол адамдардын ойлорун, ошол адамдардын видеолорун, ошол адамдардын сабактарына катышсаңыз, ошол адамдардын тарыхтарын уккан аракет кылсаңыз, сиз ошол туздуу сууга аралашкандай болуп, эртең туздуу бадыраң болуп чыгат экенсиз. Ал үчүн белгилүү бир кандай бир убакыт керек экен. Жана көбүрөөк ошол жерде болушуңуз керек экен, ошол чөйрөдө. Биздин видеолор, биздин китептер, YouTube'дагы башка наставниктердин сабактары, видеолору сизге ошондой чөйрө болуп берет экен. Ошол себептен сиз ошол чөйрөдө көбүрөөк болгон аракет кылыңыз. Ошондо сиз туздуу бадыраң болуп чыгат экенсиз. Күчтүү лидер, өзүнө ишенген лидер болуп чыгат экенсиз. Мына окружение, биздин айлана чөйрө биздин кыймыл аракетибизди чечет экен. Биз айлана чөйрөбүз ийгиликке умтулган адамдар болсо, биз дагы ийгиликке умтула баштайт экенбиз. Ийгиликке умтула баштаган үчүн бизде тынбай ийгиликке умтулуп күндө иштеп турган үчүн бизде адат пайда болуп экен. Тынбай ийгилик жаратуу деген адат пайда болуп экен. Аны акырындык менен мына сиздин айлана чөйрөңүздө 100 миң, 50 миң акча таап аткан адамдар болсо, сиз дагы ошого аракет кыла баштайт экенсиз. Акырындык менен сизде 50 миң, 100 миң табыш үчүн күндө иштеп турган адат пайда болуп экен. Анан күндө иштегениңиз үчүн белгилүү бир убакытта, жарым жыл болобу, 3 ай болобу, 1 жыл болобу, сиз ошол мезгилде анан кийин чындап ошол 50 миң акчага чыгат экенсиз, же 30 миң акчага чыгат экенсиз. Анан 50 миңге чыга баштайт экенсиз. Мына ушинтип гана ийгилик жаралат экен. Окружение, айлана чөйрө өтө чоң ролду ойнойт экен. Ошол себептен өзүңүзгө жана группаңыздагы адамдарга жакшы окружение болуп берген аракет кылыңыз. Ошол адамдар менен тынбай сүйлөшүп туруңуз, ошол адамдар менен видеолор менен бөлүшүп туруңуз. Видеолор жөнүндө сиздин өзүңүздүн оюңуз, пикириңиз, өзүңүздүн кандай бир көрүүңүздү бөлүшүңүз, кандай бир кайсы видеодон кандай пайда көрө алдыңыз, ошону бөлүшүп, ошону айтып туруңуз. Ошондо алар көрө баштайт экен, сизди көрүп, сизди угуп. Сиздин группаңызда 3 түрдүү адамдар болот экен. Биринчиси критикалагандар бул бизнеске анча ишенбей, бирок кылып аткандар. Нейтралдуулар болот экен, кошулгандан кийин мына кошулду, бирок эч нерсе кылбай, аңдып, видеолду карап, көрүп коюп, же группадан чыгып кетпейт, же сындабайт, же аракет да кылбайт. Ушундайлар болот.
Жана үчүнчү группа позитивдүүлөр. Мына видеолорду тынбай көрүп турушат, аракет кылып турушат, сиз айткан тапшырмаларды кылат, сиз менен бирге иштегиси келет, видеолорду көрөт, аракет кылат, ар кандай суроолорду берет. Мен көбүнчө адамдардын иштеп атканын, аракет кылып атканын кантип билем? Суроо берип, проблема чыгып, ар кандай кыйынчылыктар чыгып, кыйынчылыктарды чечүү боюнча суроолор менен кайрылган адамдарды иштеп атат экен деп түшүнөм да. Ал суроолор менен кайрылбаган адамдарды түшүнөм, иштебей атат. Дароо эле билинет да. Мына сизди тынбай суроолор менен, ар кандай проблемалар менен кыйнап аткан адамдар, мына ушулар иштеп аткандар экен. Позитивдүүлөр экен да. Алар сизди кыйноо максатта эмес, өзүнүн проблемасын чечүү максатта, өзү кантип туура иштөөнү билүү максатта сизге суроолорду тынбай берип турат экен. Ыңгайсыз, жаман суроолорду да берип турушат экен. Көбүрөөк убакыт ушул адамдарга жардам берип, ушул адамдар менен иштей берсеңиз, арадан убакыт өтүп, булар кандайдыр бир кичинекей болсо да ийгиликтерди жарата баштайт. Ошондой нейтралдуулар акырындык менен мотивациялай баштайт экен да, кыймылдай баштайт экен. Нейтралдуулар азыраак болсо дагы аракет кылып көрө баштайт экен. Этияттык менен. Анан критикалагандар дагы жок дегенде критикалабай калат экен, же болбосо унчукпай калат экен, же болбосо алар да акырындык менен кыймылдай баштайт экен. Критикалап коюп. Адамдар сизди, партнерлоруңузду көрүп кыла баштайт экен, сизди. Башкалар кылбаса, сиз кыла берсеңиз, алар чуктурат экен. Мына мен чуктурган, чындап ийгиликке жеткиси келгендер кыла баштайт экен. Аларды көрүп башкалар мындай чала бучук ийгиликке жеткиси келгендер кыла баштайт экен, Анан көпчүлүк кыла баштайт экен. Мына ушинтип жугузат экенбиз, ушинтип биз башкаларды күлөндүрө алат экенбиз. Өзүбүз үлгү болуп берип, өзүбүздүн мисалыбыз менен, өзүбүз пример болуп берип, аларды кыймылдатат экенбиз. Эми кийинки бөлүк мына уюм үчүн лидер, директор болуу, вице-директор болуп аткан адамдар үчүн, ошол деңгээлге өсүп бараткан адамдар үчүн бул өтө керектүү сабак. Чоң группаларды башкара билүү, чоң группаларды өстүрө билүү. Сиз эмнеге лидер эмессиз деген экинчи бөлүгүндө ушул жөнүндө көбүрөөк айтып кетет экенбиз. Чоң уюмдарды жетектөө, өстүрүү, уюм үчүн лидер деген теманы көбүрөөк ушул жерде талкуулап кетет экенбиз. Жана лидерликтин кийинки тепкичтери, кийинки баскычтары жөнүндө ушул видеодо көбүрөөк сүйлөшүп кетет экенбиз. Эми сиз мына адамдар менен иштеп атканда ар кандай адамдарды жолуктурасыз, ар кандай адамдар менен өзүнө жараша иштөө үчүн, ар кандай өсүп келаткан адамдар болот. Эмнеге сиз лидерлериңизди жоготуп алып жатасыз? Ушул суроого жооп алат экен. Жоготуп албаш үчүн эмне кылыш керек? Лидер менеджерлерди артыңыздан өстүрүп чыгуу, өзүңүзгө окшогон лидерлерди өстүрүп чыгуу үчүн эмне кылыш керек? Ошол боюнча толук маалыматты мына ушул лидерлик стилдери, ситуативдик лидерлиги сабагыбызда көрүп кеткенсиз. Ушул сабакта да көрүп чыгыңыз. Лидерлик демекчи, лидерлик бул көптөгөн адамдар менен иштөө, көптөгөн адамдардын психологиясын ан үчүн түшүнө билишиңиз керек болот, Ошол себептен мына лидерлик жөнүндөгү кийинки сабагыбыз сиздеги жаш бала жөнүндө. Мына психологияны көбүрөөк чукуйт экенбиз. Оюн ойногон адамдар жөнүндө. Эмнеге адамдар урушуп турушат? Эмнеге адамдардын ичинде 3 түрдүү адам жашайт? Ошол 3 түрдүү адам ситуацияга жараша ойгонуп турат экен. Жана ошол 3 түрдүү адамдар менен сүйлөшө билүү, 3 түрдүү адамдарды башкара билүү жөнүндө үйрөнөт экенбиз бул сабагыбызда. Кийинки биздин сабагыбыз психология демекчи, дагы да психологияны көбүрөөк чукуйт экенбиз. Лидерликти түшүнүш үчүн жана адамдардын психологиясын түшүнүш үчүн язык жестов же мен адамдарды оюн билгим келет, оюн биле алам деген сабагыбызды. Жүзүнөн, көз карашынан адамдарды түшүнө билүү жөнүндө үйрөнүп экенбиз бул сабактарыбызда. Негизинен бул биздин сабагыбыз бүттү. Ушул сабагыбызды практикада жасап отуруп, ийгиликке жетүүңүздү каалап кетебиз. Лидерлик өсүүнү сизге каалайбыз, чоң ийгиликтерди каалайбыз жана чоң акчаларды, чоң максаттарыңызды ишке ашырууну каалап кетебиз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Кийинки видеолорубузду жакшылап көңүл буруп көрүп чыгыңыздар жана бул видеону кайра кайталап практикада ишке ашырууга аракет кылыңыз.